топторун ал демек ишке ашыруу менен алектенүүдө жер аркылуу жана бир топ кооптуу. Буга чейин дагы тосмонун үстүнөн эмес, тур албетте бул жактын климатына көнгөнгө аракет кылып көрүштү. Дегенче рикошеттен кийин гол. Казакстан эсепти ачты. Бир коргоочудан өттү, экинчисинен өтпөй сокку узатты эле. Ушул Артем Шалыхинге калтырып кеткен. Азыр сокку көрөбүз. Жана сейф. Дарбазачы Мухаммед Ольмагул жаратып көрөлү. Кайрадан жекеме-жеке. Жана аралыкты кыскартып чыкты эле. Пенальти. Ай, топко жакындап келди жана жакынкы бурушка. Кандай ишенимдүү сокку. Кубаттуу эмес, бирок көтөрүлө ала албай калат. Үчүнчү беттеште эртең Өзбекстанды бүрсөгүнү уткан күндө деле дагы бир сокку тирөөчкө тийип кайтып алды. Бир топ оюнчулар экинчи таймда алмашып отураттыктан биз жалпы курамды ошондо Динмухамед Жакыпов болчу. Динмухамед Жакыпов ал азыр болсо гол, дубль жасады. Артем Шалыхин эсеп абалды сонун пайдаланды. Карасаңыздар, жерге кулап бара жатып бийигирээк тээп кетти дагы. Жетишти, сокку узатуучу позицияга чыкты. Жана гол! Эгерде офсайд жок болсо, Бахрейн бул турнирде алгач абалды курчутуп берген Абдулрахман Мухаммед болчу. Казакстан оюнчулары тараптан жана Платон Шипицин бара жаткан болсо оң канатка берди, жеке-жеке жакка, алыскы бурчка гол. Алыскы бурчка Жанайс, аны караган эч ким жок болчу. Жакынкы бурчка тепчүдөй болуп туруп иш жүзүндө ошентип алыскы бурчту камалып, ошондо Чыгыш Азияны, араб өлкөлөрүн азыр болсо сонун чабуул, гол. 5-чи гол жаралды. Казак оюнчулары рекорд жаратты бул жагынан айгын жок. Казак коргоочусу ага мүмкүнчүлүк берген жок. Дал ошол мезгилде финалдык ышкырык жаңырды. Урматтуу көрөрман.